Достор, ассаламу алейкум. Аркамда 1 мегаваттка күн электростанциясы турат. Элестетиңиздер, бул Кыргызстанда ушундай жеке бизнесте салынган боюнча мындайча айтканда биринчилерден болуп салды десек болот. Бул Борбор калаада, Бишкекте, район болсо ушу Мадина базарынын айланасында турат да. Ошол мен да өзүм көрүп, ачыгын айтканда мындай таң калып турам. 1 мегаватт бул эми өтө чоң станция деп элестетсек болот. Ушундай кичи ишканаларгачы анан токту сатуу максатында коюшкан окшойт. Азырынча бир эле кыска маалымат ала элек, мындай эле сиздерге обзор кылып көрсөтөм деп атам. Негизи ушундай мындай түз тизилбейт панелдерчи. Бул болсо ушундай имараттын тышын толук панелдер менен каптап коюптур да. Анын үстүндө чатырында дагы панелдер турат. 1 мегаватт негизи 1 гектар жерге тизилет да. Баары толук элденде 1 гектар жер чыгып кетет деп ойлойм. Анткени каптабы дагы анан үстүндө чатыры дагы болот. Мына башталып атат. Жашыл экономика Кыргызстанда өнүгө баштады себебинен тарифтер дагы кымбаттап атат. Мисалы коммерциялык тарифтер ошол себептен ушундай койгон ыңгайлуу. Анан бул болсо менин оюмча инвестиция максатында жасалган себебинде электр жарыгын сатуу максаты деп ойлонуп атам да. Андан ансыз мисалы ушундай чоң имаратка коюунун кажеттүүлүгү жок, анткени 1 мегаватт бул имарат үчүн абдан көп да. Ошондо 4 сом 42 тыйын эсептесеңиз болот. 1 киловаттын анан нар жакта баасын өзүңүздөр чыгарып эсептесеңиз болот да. Аябай жакшы инвестиция болчу жеке бизнес үчүн.